Кыргызстандагы 48 мамлекеттик органдын саны 16га кыскартылды. Эми чакан өкмөт куралат жана алдын ала маалыматка караганда өкмөттө бир гана вице-премьер-министр калат. Мурда өкмөттүн 4 орун басары болчу. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин штатын кыскартып, алардын ишин оптималдаштыруу ишин жыйынтыктап президентке жибергенин өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев билдирди. Ага ылайык финансы полициясы жана мамлекеттик каттоо кызматы анын алдындагы унаа ишканасынын милдеттери Ички иштер министрлигинин карамагына өткөрүлөт. Финансы жана экономика министрликтери бириктирилет. Мамлекеттик салык кызматы жана мамлекеттик бажы кызматтары жоюлат. Алардын милдеттери экономика жана финансы министрлигине берилет. Мындан башка да бир топ мамлекеттик агенттиктер, комитеттер менен фонддор министрликтердин алдына тармактар боюнча кошулду. Кыргызстандагы ишкерлердин эл аралык кеңешинин жетекчиси Серепчи Аскар Сыдыков эң көп мыйзам жазган, ишкерлердин укуктарын коргогон экономика министрлиги менен каржы министрлигинин бириктирилиши туура эмес деген пикирде. Экинчисинен биздин экономикабыздын локомотиви болгон тоо-кен тармагы да көрүнбөйт азыр. Энергетика министрлигин көрдүк, бирок анын ичине эмнелер кирет да белгисиз. Бул экинчиси. Үчүнчүсү жанагы агенттик, инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттик боюнча да белгисиз. Ким иш алып барат? Ошол тилдерди билген киши, кандай киши болот депчи. Сиз туура айттыңыз, жаштар да келет. Мындай прогрессивдүү тилдерди билген кадрлар келет деп да күткөнбүз. Муну дагы тилекке каршы алдын ала мындай курамында карасак көрө алган жокпуз. Бизде эме сөзсүз эле жаштар келсин эмес, тажрыйбалуу, илимдүү тилди билген кадрлар келсе деп атабыз да. Бул учурда мамлекеттик кызматтардын иши жетекчилердин көз каранды деген Аскар Сыдыков кадр маселеси кылдат мамилеге муктаж дейт. Ошондой эле вице-премьер-министрлер кызматынын жоюлушу боюнча да оюн ортого салды. Акыркы жылдары вице-премьерлер мындай ыгар укуктарга деле ээ болбой, баягы аземдердин ачылышына катышып, иш-чараларга катышып, жолугушууларга катышып жүрө берчү. Көп деле маянапты көргөн жокпуз. Бизди кызыктырган бул министрликтер жана министрликтердин башчылары. Ошолордон көп көз каранды да. Ошондуктан азыр карап турабыз, кандай болот. 22 министрликтен 16сы калат деп атышат. Кандай баягы талдоонун негизинде чечим кылышты. Деги эле талдоо жүргүзүлдү, ким жазды ошону, же жабык эшиктердин артында жазылдыбы депчи. Бул эми кеңири коомчулукка тартууланып талкууланса жакшы болот эле да. Өкмөттүн жаңы курамында октябрь окуяларынан кийин дайындалган вице-премьер-министрлер Эльвира Сурабалдиева, Максат Мамытканов, Равшан Сабиров, финансы полициясынын төрагасы Сыймык Жапыкеев, айыл чарба министри Тилек Токтогазиев жок. Ошондой эле маданият министри Нуржигит Кадырбеков да өкмөттүн жаңы курамына кирген эмес. Биз эми алар менен көп деле иштеше элекпиз. Ошондуктан толук кандуу айта албайм, кандай иштешти, сапаттуу, сапатсызбы. Бирок алар эми жок дегенде экөө, Эльвира Сурабалдиева менен Тилек Токтогазиев бир жаштардын өкүлдөрү болгондой көрүнүп атты. Жаңы кадрларды алып келүүдө бийлик өкүлдөрү башка өлкөлөрдөгү практиканы колдонуп, элдин сынына алып чыкса болмок деп эсептейт Аскар Сыдыков. Өкмөт мүчөлөрүнүн жыл айланбай бат-баттан алмашуу процесси кандай жыйынтыкка алып келет? Кадрлар алмашкан сайын, башчылар алмашкан сайын, алар ишти, кандай иш болбосун дагы, ишти билгенче бир жок дегенде 2-3 ай, 6 ай, 1 жылга чейин өтүп кетет да. Жаңы премьер-министр келгенде дагы. Анан ал киши жаңы эле иштеп баратканда, жаңы реформаларды жасап турган кезде, ошону алмаштыра коюшат. Албетте ошол реформалар токтолот дагы, жаңы киши кайра иш менен таанышканча ошол иш токтоп калышы ыктымал. Бул дагы албетте ошол министрликтин басаңдап калышына алып келет. Мына мисалы суу чарба агенттигин дагы жоёбуз деп атышат, аны айыл чарба министрликке кошуп. Бул дагы менин оюмча туура эмес. Себеби суу чарба агенти бул эң маанилүү бир органдардын бири айыл чарбада. Анан союз учурунда дагы ар дайым бөлөк турган. Керек болсо эң мындай штаттык сандар боюнча эң чоң ири министрлик болчу. Азыр болсо аны кошкон атат. Бул кошууда эмне кандай тоскоолчулуктар болот?
Бул жерде эгерде бир департамент же министрликтин алдында бир башкармалык болсо, ал өзү башка министрликтер менен карым катнаштыкка бара албайт. Министрликтин колун күтүп, уруксатын күтүп гана барып сүйлөшө алат. Керек болсо эл аралык өнөктөштөр менен сүйлөшө албайт. Ушундай ушул сыяктуу көп жолтоолор болуп атат да. Белгилей кетсек, премьер-министрлик кызмат ордуна сунушталган Улукбек Марипов Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициянын 1-февралдагы жыйынында өкмөттүн курамында кыскартуулар болоорун айткан. Бүгүн конституциялык мыйзамдуулук боюнча парламенттик комитет өкмөттүн жаңы курамы менен программасын бекитет. Маселе эртең Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына алып чыгарылат. Либералдаштыруу дегенде бул өзүнөн өзү органдардын санын кыскартуу эмес. Бул жерде мамлекеттик чыгашаларды кыскартуу деген сөз жөнүндө болуп атат да. Бул жерде баягы санын эле кыскартуу болгондой көрүнүп атат да.